Кутман таң, урматтуу айымдар, урматтуу кыздар. Сиздер менен кайрадан Кудайдын ушундай керемет бир таңында жолугушуп отурам. Сиздерди көрбөсөм дагы ушунчалык мага жакын болуп калдыңыздар. Анткени күн сайын эртең менен ойгонсом, күндүзү үйдө иш кылып жүрсөм, анан кечиндеси кайра жатарда дайыма сиздерди ойлойм. Кандай темада чыгарсам, эмнелер жөнүндө айтып берсем, дагы кандай пайдалуу нерселерди аларга тартууласам депчи. Сиздер менен бөлүшө турган нерселерим аябай көп болгону, кандай десем, үйдө кичинекейимден ашпай атам. Жана күнү бир келин жазыптыр, мен төрөдүм. Төрөгөндөн кийин, ушу төрөттөн кийин дейт, күйөөм мага жакшы көңүл бөлбөй калды, мамилеси сууп калды, телефонун бекитип өз алдынча өзү менен өзү болуп калды деп ушундай проблемасын айтып жазыптыр. Мен айттым, сен ошол күйөөң менен алектенбей, өзүң менен алектенбейсиңби депчи. Мисалы мен азыр кызым 4 айлык болуп калды. Төрөгөндөн бери 1 ай, 2 ай ушундай послеродовая депрессия болот экен, аялчы, ар бир аял болот экен. Бирок ойлонуп отуруп, эртең менен ушундай таң атпай турам, кызымды таштап уктап атканда. Эртең менен турам, көнүгүүлөрдү жасайм, Кудайга кайрылып ушундай баталарды, тилектерди, түрдүү нерселерди өзүмө ушинтип чоң барактарга жазып алгам, листтергечи. Ошолордун баарын аткарам. Андан кийин үйдө жумуштар, андан кийин дагы көзүмө көрүнгөн бир нерселер, айтор китеп окуп, кызым менен ашпай, ушинтип өзүмдөн өзүм ашпай калгам. Ишенесиздерби, күйөөмө, жолдошума көңүл бөлгөнгө убакыт жок. Ал тескерисинче, эч эле бошобой койдуң го деп кайрадан мага ушундай претензия коюп атат да. Күйөөңүздөр менен алектенбеңиздерчи, өзүңүздөр менен алектениңиздер, өзүңүздөрдү бактылуу кылыңыздар, китеп окуңуздар. Бир жерден бир жакшы статья окуп калсаңыздар, ошону талкуулаганга, кандай ойдо айтылды, эмне максатта айтылды, түрдүү тараптан талкуулаганга аракет кылыңыздар. Сөздүн астында сөз бар дейт го. Ошонусуңарындай кыйналбаңыздарчы айымдар, эч кыйналбаңыздар. Мындай бул дүйнө кыйналсаңыз деле, ойлонсоңуз деле, урушсаңыз деле, урушпасаңыз деле, таарынсаңыз деле, таарынбасаңыз деле өтө берет экен. Мына Кудайдын дагы бир таңы атты. Кудайдын ушул таңы аткандан кийин кайра батат, кайра түн кирет, кайра эле ошол баягы көр тирүүлүк баштала берет. Ошол күндүн ар бирин жакшы, бактылуу болуп, кичинекей бир нан жесеңиз дагы Кудайга ошондой шүгүр айтып, мындай жаш балача болуп жашайлычы. Биз ушунчалык акылдуубуз, ушунчалык бир күчтүүбүз, окуганбыз, дипломдорубуз бар. Эми эч ким билим албаган жерлерден билим алып, айтор ушунчалык кыйынбыз да. Анан жашаган келгенде эле тупой болуп калабыз. Ошондуктан билимибиз деле жок болсун, башкабыз деле жок болсун, ушул жашаганга келгенде бир кандай десем, жаш балдар бар го, ойноп, мисалы биз кичинекейбизде акчаларды жалбырактан жасап алып туруп ушинтип ойнойт элек. Ошол канчалык көп жалбырак чогултсок, ошончо биздин акчабыз депчи. Ошондой ойлоп, мына ушул дарактын жалбырагы канчалык көп болсо, менин акчам ошончо деп ошол нерсеге ишенип, кичинекей бир жөнөкөй нерселерден турат экен. Ошонусуңарындай бүгүн мен сиздерге көп сүйлөбөйн. Ошондой эле мен өзүм оюман чыгарган, бирок аябай сонун пайдасын берген. Бир чети өзүңүздүн денеңизди дагы жаттыктырып, денеңизди дагы тренировка кылдыра алсаңыз, экинчи жагынан ойлоруңузду дагы, мээлериңизди дагы ошол нерсеге үйрөтүп тарбиялай аласыз. Чуркардын астында дайыма сиздер разминка кыласыздар, Ошол разминка кылганды дагы жөн өткөрбөңүздөр. Разминканы кантип кыласыздар? Мойнуңуздарды ары бери бурап, колдоруңуздарды, белдерди, буттарды ушундай растяжка кылып, андан соң акырындан чуркап баштайбыз. Ошол разминканы кылып жатканда дагы оюңузду бир гана бакытка, сүйүүгө, байлык, акча, ушундай өзүңүзгө эмне керек болсо, ошол нерсеге бурганга аракет кылыңыз. Мисалы, мойнуңузду ары бери бурап, чоюп,
даярдап жатасыз. Түнү менен жатып кыймылдабай моюндардагы эмне болуп калган, катып калган. Ошол нерсени моюндарыңызды бурап жатканда сиз айтасыз: башымды, мойнумду бураймын, ийгиликти, акчаны өзүмө бурамын. Мына ушундай сонун аффирмация ойлоп таптым сиздер үчүн. Кайсыл жерге койсом экен? Кайча тура берсинчи. Ошо, мынтип кармап турайынчы. Башымды, мойнумду бураймын, ийгиликти өзүмө тартамын. Растяжка кылып жатканда, разминка кылып жатканда сөзсүз ушул сөздү айтыңыз. Андан кийин колдоруңузду ары бери кыласыз. Моюндарыңызды, белдериңизди, буттарыңызды, ошондо колдоруңузду кыймылдатып жатканда колдорумду кыймылдатамын, акчаларга иштеймин, бул колдор акчаларга иштейт деп ар бир колуңуз менен сүйлөшүңүз, бутуңуз менен сүйлөшүңүз. Буттарыңызды растяжка кылып жатканда буттарымды чоёмун, акчага карап басамын. Айтор мына ушундай сонун сөздөрдү 1 минутту дагы пайдасыз жакка кетирбеңиздер. Булардын баары убакыт, ар бир сөзүңүздү, ар бир жасаган кыймылдарыңыздын баарын сиз мээңизди жаттыктырыш үчүн, мээңизди бир нерсеге үйрөтүш үчүн аракет кылып жатасыз. Ошондуктан сиздерге бүгүн ушундай түрдүү кыз келиндер, эжелер ушундай эмне кылса болот, ушундай проблемам бар, ушундай көйгөйүм бар деп жазыптыр. Баары эле ойлонуп көрсөм, баары эле өз ара мамилелерге, жолдошу менен болгон мамилеси, кайненеси менен болгон мамилеси, же болбосо кандайдыр бир абысыны менен, курбусу менен болгон мамилеси, мына ошолор менен бирге келишпестиктер болгондуктан мен сиздерге ушул техниканы сөзсүз аткарышыңыздарды сурайт элем. 2 күн бою Ho'oponopono деген метод боюнча айттым. Ал жөнүндө эч кимиңиздер сураган жоксуздар, кызыккан жоксуздар, кызыкпадыңыздар. Анткени бул өтө сонун техника. Ho'oponopono техникасы Гавайи аралында Хьюлин деген киши бул Ho'oponopono методун ойлоп таап, ошол нерсе менен психбольницада жаткан, түрмөдө жаткан адамдардын баарын адамдардын катарына кошуп, аябай сонун кылып тарбиялап, өзгөртүп аларды. Ушундай бир сонун эмеге жеткен. Ошондуктан Ho'oponopono методун колдонуп жатканыңызда сиз ушунчалык таарынычтарыңызды, бардык ичиңиздеги амбиция, эгоизм, ушундай сапаттарыңыздардын баарын жок кылганга аракет кылышыңыз керек. Демек, Ho'oponopono методун биринчи кезекте же эртең менен аткарыш керек, же түштө, же кечинде аткарыш керек деген мындай бир белгилүү эмеси жок. Аны каалаган маалда, каалаган убакытта аткарсаңыз болот. Мына жерде көп адамдар бар экен. Сүйлөгөндөн уялып атам. Демек, Ho'oponopono методунда 4 эле сүйлөм бар. Ал ушул 4 эле сүйлөм менен сиз канчалаган адамды, канчалаган окуяларды өзгөртүп салсаңыз болот. Мисалы, мен сени сүйөм, өтүнөмүн, өкүнөмүн, кечирчи мени деген сөздүн өзү эле сиздер үчүн ушунчалык айтуу кыйын. Ооба, сиз айтпагансыз мурда, айткыңыз келбейт, сизди тартынткан адамды кайра эмне үчүн мен айтышым керек, ал өзү кечирим сурасын деп, ушундай амбицияңыз күчтүү, адамдардын эң бир жаман сапаты ушундай эгоизм адамдын түбүнө жетет. Эгоисттик сезимдер адамды бактысыз кылат. Мейли сизге жамандык кылсын, мейли сиздин көңүлүңүздү оорутсын, мейли сизди таарынтсын, сиз айтып кое берсеңиз эч нерсе болбойт. Эми ал адамдын астына барып алып, жанына барып алып, мен сени сүйөм, өтүнөмүн, өкүнөмүн, кечирчи мени деп айтсаң, бул жиндеп калыптыр дейт го. Андан көрө ичиңизде ошол адам жаныңызда турганда, ошол менен сүйлөшүп отурганыңызда жөн гана ал сүйлөй берсин сизге, бирок сиз ичиңизде башка ойлор менен алектениңиз. Мен сени сүйөм, мен сени жакшы көрөм, өтүнөмүн, өкүнөмүн, кечирчи мени деп. Ушул нерселер ал адамды ушунчалык өзгөртөт. Сизде
ушул сөздөрдү тынбай айткандан кийин кимдир бирөөлөр менен келишпестиктер, мамилелер, ичара чатактар баары кандайдыр бир ушундай сыйкырдуу күч менен өзү эле жоголуп кетет. Ушул нерселерди сөзсүз түрдө аткарып көрүңүздөр. Бул метод сиздерге тапшырма болсун. Эч кимге угузбаңыздар. Эч кимге угузуп айтуунун кереги жок. Анан кийин интернетте ушундай бир кыз үйрөтүп, ошол өзүнө кошуп бизди дагы түшүнүксүз бир абалга түшүп калбаңыздар кыскасы. Урматтуу айымдар, кечээки марафонубузда биз психосоматикалык оорулар боюнча баш оору, аллергия жана аялдардын толуп кеткендиги жөнүндө кыскача түшүнүк кылып бердим. Кечегинде мен өзүм жолдошумду чакырып, анын камерасы менен жакшынакай кылып ушундай сүйлөдүм эле. Бүгүн болсо өзүм телефондо гана сиздерге ушул видеону бөлүшүп жатам. Анткени күн сайын бошобой калат, күн сайын чарчап калат дегенде эртең менен турбайт. Ошондуктан кыскача бүгүн бел ооруларды, муун ооруларын, суставдарды, бут оорулары боюнча кичине түшүнүк берейин. Негизи айтышат го, биз өзүбүз билебиз, оорулардын баардыгы нервтен болот, нервтен болот деп бири-бирибизге акыл үйрөтөбүз, бирок кайра эле нервтенип, кайра эле ооруп, ошол болбогон нерселерге ойлоно беребиз. Пайдасы чыгабы, чыкпайбы, бизге анын кызыгы жок. Ойлоно беребиз. Бул бизге адат болуп калган. Ойлонсок, как будто бир президент бизге сыйлык бере тургандай, ойлоно берсек, өзүбүздү кыйнай берсек, Кудай бизге: пендем, кой, кыйналбачы сен. Алчы ушул, сага керекпи? Ушул акчаны алчы, ушул бакытты алчы, сен ушу жашачы деп бир күн берип койгондой өзүбүздү кыйнайбыз. Анткени биздин түшүнүгүбүз боюнча адам канчалык кыйналып өтсө, ал ошончолук кийин аркы дүйнөгө барганда бейишке түшөт, же болбосо Кудай ага бир күн болсо бир күн сыйлыктарды берет деген сыяктуу ушундай ойлор биздин мээбизге сиңип калган экен да. Анткени менде да ушундай ойлор болгон. Ойлонуп көрсөм, бул аябай туура эмес ойлор экен. Биз өзүбүз жаныбызга душмандык кылып, өзүбүздүн жашообузду өзүбүз эле талкалап алат экенбиз. Болбогон нерселерге ойлонуп, ойлонгонго, бирөөлөргө сиздин жашооңузду бузганга, сиздин маанайыңызды бузганга эч качан жол бербеңиз. Бул сиздин колуңузда. Эгерде сизди бирөө жолдошуңуз капа кылсын, мейли, кайненеңиз капа кылсын, мейли, дагы башка кимдир бирөөлөр капа кылсын, мейли, сиз жол бербесеңиз, ал нерселер, ошол адамдардын ою ишке ашпайт. Эгерде алар капа кылгандан кийин сиз ага жол берсеңиз, мен капа кылды, значит, мен жаман экенмин деген сыяктуу сөздөрдү айтсаңыз, демек сиз ага жол бердиңиз. Жол бербеңиз эч качан. Бел оорулары, муун оорулары, бут оорулары, поясница, суставдар, бүт баары. Булардын баары мына ушул кимдир бирөөлөргө тарынып, кимдир бирөөлөргө ушунчалык таарынычыбыздан баягы адамды кечире албай жүргөнүбүздөн башталат экен да. Эң башкы себебич өзүбүздүн жашообуздагы жоопкерчиликти, өзүбүздүн мойнубузда аткарыла турган иштердин баарын ошол адамга жүктөп салганыбызда, ал адам биздин ишеничибизди аткара албай калат. Мына ошондой болот экен. Бел оорулары, мисалы, кимдир бирөөлөрдүн бел оору бул жашоонун таянычы, сиздин омурткаларыңыз, ошол өзү кимдир бирөөгө аябай таянып аласыз, кимдир бирөөгө ишенип аласыз, анан ал сиздин ишеничиңизди аткарбайт. Омуртка бул тирек жашоо. Эгерде омурткаңызга бир доо кетсе, баса албай каласыз, тура албай каласыз, денеңизди кыймылдата албай каласыз. Ошондой эле жашооңузду кимдир бирөөгө тапшырып салсаңыз, кимдир бирөөгө менин жашоомду ушул өзгөртүш керек, мени бактылуу кылыш керек деген сыяктуу жаш баланын тилектерин ушундай башка бирөөгө жүктөп салсак, например, өзүбүздүн жолдошубузга же аялыбызга: мени бактысыз кылып жатасың, мен мындай жашайм деп ойлогон эмесмин деген сыяктуу ойлорду айта берсеңиз, демек сизде бел оорулар акырындан пайда боло берет. А бут оорулары кандай болот? Эртеңки күнүм кандай болот экен, эртеңки күнүм эмне болот деп кыжаалат болуп, эртеңки күнгө, келечекке кадам таштоодон корккондо мына ушундай бут оорулары пайда болот экен. Ошонун ичинде, бут оорулардын ичинде муундар, суставдар, андан кийин көбүнчө эмне үчүн адамдын желкелери, баш оору биринчи желкеден башталат. Мына ушундай желкеден башталып, андан кийин башка өтүп кетет. Желке оорулары
ошол желкеңиз ооруй берет, сиз аны билбейсиз, а бирок негизи башым оорутат деп коюп жүрө бересиз. Желке ооруганда, ошол желке ооруганда адамдардын психосоматикалык причинасы боюнча желкелерди адамды өзүнүн мойнуна миндирип алганда, адамды өзүнө мойнуна миндирип, аларды айтканына макул, сеники туура, ооба мен сенин айткандарыңдын баарын ырас деп эсептейм. Мына ушул сыяктуу адамдарды слишком бүт баарын мойнуна отургузуп, алардын айткандарын туура дей бергениңизде, сизде могу желкелериңиз ооруп, ушул жерлерде моундай осанкаңыз ийилип, белдериңиз ийилип, то есть могу желкелериңиз ийилип, горбатый болуп калгандар бар го, ошолор бүт жашоодогу жоопкерчиликти бүт баарын өз мойундарына ээлеп алгандар. Айтор бүт оорулардын баардыгы адамдын денесинде, боюнда эмес, биринчи оюнда пайда болот. Ошондуктан ойлоруңузду таза кылыңыздар деп мен дайыма айтып келип атпаймынбы? Ойлоруңузду эч кимге бузганга уруксат бербеңиздер. Ойлоруңузду кимдир бирөөгө капа кылдырганга уруксат бербеңиздер. Баары мына ушул сиздин колуңузда. Анткени сиздин оюңузду өзүңүз гана башкара аласыз. Сиздин оюңузду жолдошуңуз башкарбаш керек, кайненеңиз башкарбаш керек, коңшуңуз башкарбаш керек же кимдир курбуңуз башкарбаш керек. Мейли капа кыла берсин. Ал тескерисинче сиздин жаман адаттарыңызды өздөрүнө алып атат. Сиздин күнөөлөрүңүздү алып атат. Айтышат го, пайгамбарыбыздын убагында байлар атайын өздөрүн жамандатыш үчүн бирөөлөргө акча берип, анан жамандатчу экен. Мына ошондо чоң философия жатат. Анткени сизди жамандаган адам, сизди ушак кылган адам сиздин эң жаман касиеттериңизди, эң жаман сапаттарыңызды тартып алат дагы, алардагы жакшы сапаттарды Кудайым сизге өткөрүп берип коет. Бул дегени сиздин күнөөлөрүңүздү тартып алат дагы, анын соопчулук иштерин, жакшылык иштерин баарын сиздин мойнуңузга жазып коет. Ошондуктан жамандаса жамандасын, десе десин, ооба ошондоймун деп коюңуз. Эмне үчүн бай адамдар, мындай интеллигентный адамдар эч качан мындай жаман сөз айтышпайт, бирөөлөрдү жамандабайт? Анткени алар сөздүн күчүн билет, ойдун күчүн билет. Алар дайыма ушундай жашоонун, жаратылыштын законунун баарын окуп чыккан, ошондуктан алар байып жатат, ошондуктан алар көтөрүлүп жатат. Ошондуктан эч качан капа болбоңуздар. Ушул көйгөйлөрүн айтып, акча жөнүндө дагы проблемаларын айткандай, акча жөнүндө айта турган болсом, акчаны табыш аябай оңой. Акчаны табыш, акчага иштеш ушунчалык оңой. Болгону биз ага кайсы жол менен барганды билбейбиз, туура жол тандаганды билбейбиз. Буюрса ушул марафондон кийин аз гана бир аябай иштейм, ооба мен өзгөрткүм келет деген 5-6 гана айымды алып, өзүм менен кошо иштегим келет. Анткени көпчүлүк айымдар ал жерде иштебей эле жөн эле карап отурат группадачы. 5-6 гана айым аябай катуу иштеп, тапшырмаларды аткарбаса, калгандарынын баары мындайча айтканда катып калган. Аларга канчалык сөз сүйлөсөң деле, канчалык кандай темаларда түшүндүрүп берсең деле, алар түшүнгүсү келбейт, түшүнгөндү каалашпайт, катып калган. Мен аларга бир нерсе дей албайм, бир нерсе деп сөз айта албайм. Ошондуктан урматтуу айымдар, бүгүнкү таңды дагы бир жолу Кудайым бизге насип этип, ушундай белек кылып жаша пендем деп берип жаткандан кийин жашаңыздар. Үй иштерин кылып жатып деле ушундай дуаларды, баталарды айтып Кудайга кайрыла бериңиздер. Баары биздин колубузда. Эртеңки күнгө чейин саламатта калыңыздар. Тапшырмаларды сөзсүз түрдө аткарыңыз. Ho'oponopono методу боюнча интернеттен кененирээк издесеңиздер, сиздерге мен түшүндүргөндөн да башкача сонун информациялар бар. Ошол информацияларды өзүңүздүн түшүнүгүңүз боюнча колдонуп көрсөңүз болот. Ал методду, ал техниканы аткарган адам эч качан бир жыйынтыксыз калбайт. Алардын баардыгы сонун жыйынтыктарга жеткен. Мен Ho'oponopono методунун атайын медитациясын угам. Аябай сонун, аябай сонун. Мен ошол менен көптөгөн душмандарымды кечирдим, мени капа кылгандарды кечирдим, жана таарынбаганга үйрөндүм. Ошондуктан баарыңыздарга аманчылык, баарыңыздарга ден соолук. Буюрса жакшы күндөр алдыда.